Ничего не может делать. Мол, правая рука Ташиева, я тебе серьезно говорю. Бля, любое обращение говорю. Любой, я с любым поговорю, серьезно. Прокурор был, мент был, любой чакру. Чем занимаешься? Обычный ли? Сотрудником ГКМБ являешься? Я не являюсь. Нет? Еще раз повторяю, сотрудником ГКМБ являешься? Являюсь. Все. Ташиевдин жардамчысы экенин айткан шылуун кармалды. Алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесинин мурдагы кызматкери. УКМК билдиргендей, аталган жаран өзүн УКМК кызматкери катары көрсөтүп, ишкерлерди коркутуп, алардан $20,300 тартып алган. Ошондой эле өзүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жардамчысы, ага түздөн түз баш ийген адамы катары тааныштырып, Ташиевдин уулу менен достук мамиледе экендигин айтып коркуткан. Жарандын аракеттеринен жабыр тарткандар УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгына кайрылса болот. 0312 530 301. И мы не можем тоже ему заходить, да? Он может вот так сказать. Серьезно тебе говорю. Ничего не может делать. Мол, правая рука Ташиева, я тебе серьезно говорю. Прокурор он скажет. Мы с тобой, не то что я, мы с тобой оба обосраться. Ой, телефон, там тоже прослушивается. Там ККМБ, там тоже есть утки, но. Они тоже, понимаешь, утки есть. Потому что какие проблемы решать? Ты должен, значит, шабаш, тебя закроют. Следственный комитет. Понял, да? Главный вопрос они решают. А туда идти каждому другу. Я тебе так скажу, да? Мой друг сын Ташиев. Мой друг, однополчанец есть. Понял, да? Я могу. Серьезно, это он мне туда обустроил. Я просто учился. Давно он. Мы с ним вместе дружили, вот 8 лет, до сих пор дружим. Бля, любое обращение говорю. Любой, я с любым поговорю, серьезно. И любому преподнесу, серьезно. Прокурор был, мент был, любой чакру. Где хотите, пишите, серьезно тебе говорю. Которого отчество? Какого дружия? Алтон пацаналды. Чем занимаешься? Чем занимаешься? Обычный ли? Сотрудником ГКМБ являешься? Я не являюсь. Нет? Еще раз повторяю, сотрудником ГКМБ являешься? Являюсь. Все. 06-96 туулган жылы улуттук коопсуздук комитетинин атынан жабынып $26,300 деп алып Камчыбек Кудушаевичтин оңголу шефим деп жана баласы Калчан деп любой маселе чечем деп жабынгам. Жана ошо алдап өзүн алдаган жана ошо өзүмдү күнөөлүүмүн десем жана Кыргыз элинен кечирим сурайм жана Камчыбек Кудушаевичтен кечирим сурайм. Алдамчылык үчүн кармалган шектөө Жапаров менен Ташиевдин атын жамынып жүргөн. Алдамчылыкка шектелген жаран кармалганын 29 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн версиясы боюнча ал президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен үй бүлөлүк мамилеси бар экенин айтып, 2022 жылы чыгарылган базар баасы $65,000 турган Toyota жана 2011 жылы чыгарылган баасы $15,000 турган Mercedes-Benz A-класс үлгүсүндөгү унааларды ээлеп алган. Ошондой эле ал жолугушууларды өткөрүп, ар кандай маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтып келген. Ал өлкө жетекчилигинин сүрөттөрүн көрсөтүү менен жабырлануучуларды ишендирип турган деп айтылат маалыматта. Бул факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен катталды. Шектөө 26 декабрда УКМКнын Чолпон Ата шаарындагы тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз жол курулуш компаниясынын жетекчиси Исагали Мирлан Исагалиевичти алып барып камаган. Анан мен көрөйүн, аны 2 күндө өзүнө келтирип коём мен анычы. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун куруу мөөнөтүн жана ченемдерин одоно бузгандыгы үчүн подряддык уюмунун негиздөөчүсү кармалды.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Балыкчы Бөкүнбаев Каракол авто жолунун курулушунун 3 участогу боюнча Кыргыз жол курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан милдеттенмелердин аткарылышы боюнча текшерүү иштери жүргүзүлдү. Тергөө оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча келишимдин шарттарын аткарбагандыгы, курулуш иштеринин мөөнөттөрүн жана техникалык ченемдерин бузгандыгы, республикалык маанидеги авто жолдун өз убагында бүткөрүлбөй калышы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында коммерциялык уюмдун кызматкерлеринин кызматтык ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип, Кыргыз жол курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жана Ис-Саби Холдинг жоопкерчилиги чектелген компаниясынын негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Камчыбек Ташиевдин бул жолугушуусунан кийин 29 декабрда транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев жогорудагы маселеге байланыштуу жыйын өткөрдү. Анда Балыкчы Бөкүнбаев Каракол жолунун курулушу кечеңдегенине байланыштуу министрдин биринчи орун басары, жол чарба департаментинин директоруна жана Долбоорлоо институтунун жетекчилерине сөгүш берилди. Жол боюнча, курулушу боюнча Камчыбек Ташиев өзүнүн көзөмөлүнө алды. Мындан нары тийиштүү жумуштарды алып барыш керек. Мындан кийин дагы жол чарба департамент, Кыргыз автожол түндүк, Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишкананын жетекчилери мен сиздерге дагы бир жол эскертип айтып коеюн. Мына 2025-жылдын аягында дагы айтып атам. Дагы бир жерден ушундай бир көйгөй жаралып, жол боюнча маселе көтөрүлө турган болсо, жумуштан кетесиңер. Аткара албайсыңар, отуруп алабыз. Белгилей кетсек, Балыкчы Бөкүнбаев Каракол жолунун курулушу эми УКМКнын көзөмөлүндө. Комитет жетекчиси Камчыбек Ташиевдин тапшырмасына ылайык жол 2026-жылдын 1-августунда толук пайдаланууга берилиши керек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.